Жолдашым экөөбүз ошол эменин айынан бир аз ызычы болуп таштап кеткен болчу. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Менин момун Усман Биртуандарым. Биз кайрадан Ал Жардам кайрымдуулук фонду кийинки кезектеги эжебизге жардам колун сунуу максатында келип отурабыз. Эжебиздин аты Гүл эже, Ош шаарында жашайт. Азыркы учурда дары дармектен продукты жагынан квартплата төлөй албай кыйналгандыктан бизге кайрылуу таштаган. Эжебиздин өзүбүздөн бир аз маалымат алып кетсек, иншаллах. Анан да менин момун Усман Биртуандарым, колуңуздардан келгенде жардамды аябыңыздар деп элем. 1 сом болобу, 10 сом болобу, 100 сом болобу, эч айырмасы жок Биртуандарым. Акыретте Аллах Таалам баарыңыздарга тоодой сооптор менен кайтарган болсун иншаллах. Же кандай кыйынчылыктар болсо да ошол тууралуу кичине маалымат берип берсеңиз иншаллах. Саламатсыздар Кыргыз элим. Мен ошол жакында эле ошол Ош шаарында Черемушка роддомдо төрөп, анан кийин кичине кыйынчылык болуп калды. Кан кетип, ушундай кан коюшуп, менде аябай эле оор акыбалга учурап калдым. Анан кийин 3 кызым бар. 3 кызым ошо үчүнчүсүн көрүп атам, ушундай оор акыбалга түшүп келип калдым. Анан ушул азыркы учурда эме болуп турам да. Бөйрөк жагым, бөйрөгүм ооруп, текшерилсем ошол бөйрөгүмдө эхинококк деп ушундай эме коюп атышат, диагноз. Ошого кичине жардам керек болуп атат. Анан квартплатым тамак ашыма кыйналып турам азыр. Ошо кичине бир аз жардам берсеңиздер деп Кыргыз элине кайрылып кетейин дедим эле. Иншаллах. Жолдошуңуз? Жолдошум экөөбүз ошол эменин айынан бир аз ызычы болуп таштап кеткен болчу. Ошол Биртуандарым, бул жашап жаткан үй квартира экен Биртуандарым. 3 баланын энеси, жалгыз бой эне. Колуңуздардан келген жардамды аябыңыздар деп элем Биртуандарым. Ошол Биртуандарым, дары дармекке, квартплата жагынан, балдарга кийим кече, продукты жагынан кыйналат эжебиз. Колуңуздардан келген жардамды бериңиздер деп элем Биртуандарым.